чыныгы достун 3 белгиси бар экен. Биринчиси акчаң барбы деген учурда бар деп, мына деп бул чөнтөгүндө бар акчасын сен үчүн чыгарып бере турган бул чыныгы дос экен. Дос экзамен кылам деп аткандар ушул 3 суроону бериш керек экен да. Акчаң барбы десе, ар дайым бар деп бар нерсесин чыгарат. Ал эми экинчиси түнү 2-де, 3-тө, 4-тө айырмасы жок чалсаң, мен ушундаймын мисалы үчүн. Кээ бир досторум бар, түнү чакырабы, күндүз чакырабы айырмасы жок, жетип барам, кайсы жерге болсун, көргө болсун, мазарга болсун жетип барам. Ал досуң айткан учурунда да ушундай да. Мен айтканымда да ушундай. Ошондой досторуң барбы? Түнү чаласын 2-де, 3-тө. Неге деп сурабайт. Эмне үчүн? Не себеп? Аялым урушат, көчөгө чыгарбайт аялым дебейт. Башым ооруп атат дебейт. Давай деп эч нерсени ойлонбосо сен менен бара турган, до конца бара турган аягына чейин. Бул сенин чыныгы досуң болуп эсептелет. Ал эми үчүнчүсү сенин мүлкүңө ээ чыга берет да. Сенин акчаң барбы, башкаң барбы, кээде төлөп дагы кое берет счетто, кафеге барасыңар. Кээде сени картаңда иштетип кое берет. Ортоңордо көп сыр болбойт да. Семейный сырлардан сырткары сырлар болбойт. Мына ушул чыныгы достор экен. Бирок бул сырларды, бул суроолорду кээ бирлер досторуна берсе, бүгүнкү учурда доссуз калышы мүмкүн. Себеби мындай достор антип бармактар менен эсептелүү болушу мүмкүн да.